жашарыбыз bir zamanda. Men üçün qancha çaçың ағарды екен, орду жүрек оқ болып тиген, көзіңден сенин жалындап күйгөн. Жоқ дегенде бір көрініп қойсаңчы, алысың бі, жақынсың бі, қайдасың? Айылым алтын бешегі, алмаш қыз құттың кешегін. Балаң не шығарып атасың? Баға албай қалдың бы деген сөздер сөйлеткен. Садиктегі ағайы байқаған. Келінер бар екен, шында мен тартышып. Илей тұрған ұлары жөнөттіп неме алады. Анан Жалғыз тәрбиеладыңыз бе? негізі біз күтіп жатқанбыз Симит Бешекеевді. Қойғандай мезгілі сізге жүгін артып, самайын былтырқыдан ағыштартып, енеке қағылайын қартайбасын, өмірдің қайығына барат қалқып, енеке қағылайын қартайбашы, самайың қалыптыр ғо ағыштартып. Ай, алтын енем, мен үшін қанша чачың ағарды екен. Енелер бар бұл дүйнөдө аста-аста, чайпалбай қармалған сый тең салмақта. Қалыстығы жоқ болса егер енелерден, одарылмақ жер шарыбыз бір заматта. Қалыстығы жоқ болса егер енелерден, одарылмақ жер шарыбыз бір заматта. Алтын енем, мен үшін қанша түшік тарттың екен. Өмірдің шамын бізге ене жаққан, қабағым қашым дебей барқдап баққан. Ененің асылдығын сыйлайлычы, мені да сені дағы ене тапқан. Ененің ұйқытығын барқтайлычы, қадімке манасты да ене тапқан. Алтын енем, мен үшін қанша чачың ағарды екен. Алтын енем, мен үшін қанша түшік тарттың екен. Қабағым қашым дебей барқта баққан, қылымдағы қырғызымды ене тапқан. Барына чексиз. Bir чумаға болгону 550 сом. Керектүүнүн баары бир тарифте. Чексиз интернет, бардык тыйындарга чалуулар, мессенджерлер, социалдык тармактар, телеканалдар, фильмдер, сериалдар. Жана эсимди акысыз кошобуз. Баарына эң сонун мүмкүндүктөр. Переходи на О. Баарына чексиз. Жалпы биздин катталуучуларга жалындуу ысык саламдарды жолдойбуз. Урматтуу көрөрмандар, биз ар дайым жаш таланттарды колдоп келебиз. Аны баардыгыңыздар жакшы билесиздер. Бүгүн дагы биздин алыстан келген коногубуз бар. Тактап айтканда азыркы тапта интернет тармагында ушунча көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон жаш талант Байел жана апакеси Бурмай менен конокто. Саламатсыздарбы? Саламатчы. Кош келипсиздер. Дагы ушул биздин чакырууну четке какпастан алыстан атарытып, жол карытып келгениңиздерге чоң рахмат. Кандай келип алдыңыздар? Баягы узун жол кыйнап койгон жокпу? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы келип алдык.
Силерге дагы ишиңерге ийгилик. Соло медиа каналына өтө ыраазычылык айтам. Мен баламды чакырып, мен абдан кубанып атам. Балам ушундай ийгиликтерге жетишкен үчүн. Инстаграмда аны мына деп аяк бияктан жазып, ушинтсе аябай сүйүнүп атам балама. Балам ушундай даражага жетип калганына. Сонун. Негизи эле баланын ийгилиги бул эненин ийгилиги, атанын ийгилиги эмеспи, анан дагы Байел, кош келипсиң. Кел таанышалы. Өзүң жөнүндө айтып берсең, кайсы мектепте окуйсуң, канча жаштасың? Ошол боюнча кененирээк айта бер. Номер 7 Кожобек Кызанбаев атындагы жалпы билим берүү орто мектебинде окуйм. Өзүм Жалал Абад облусуна караштуу Ташкент шаарында жашайм. Өзүм 2010 13 жаштамын. 8 класс. 8 классмын. Азыр ушундай көп нерсеге көңүлүңөр түртүп, бүт нерсени жасай алам деген учур турбайбы? Жакшы. Анан эчеке айтсаңыз, негизи эле Байелдин да ошол чыгармачылыкка болгон кызыгуусу кичинекей кезинен эле барбы эле? Бул садикке барганда, садиктен ошо садиктеги агай байкаган, мен ошол качан байкабай жүргөм. Садикте барганда мен мектепте иштечүмүн, мектепте мугалим болуп иштеп жүргөндө кел балаңдан бир нерсе чыгат, бул баланы колдогуну, мына азыр эле колуңузга кызыгат, көп ырлар ырдайт деп Жолдошбек деген агай бар, ошол агай айткандан кийин анан мен баламды ошондон байкагам. Байкап жүрүп неме боюнча Москвага кетип калдым. Москвада жүрүп мага WhatsApp'тан ырларды жөнөтөт. Апа келесизби, келбейсизби? Мага ушундай ырларды, ыйлай турган ырларды жөнөтүп неме кылат. Анан аябай неме кылгам, сүйүнүп, балам ушундай даражага жетип калыптыр деп. Ал жеке Москвадан келгенден кийин эле мен буларды өзүм алгам. Эжемдин колунда тарбияланды эле. Анан келгенде эле эжекеси Чонорова Баргүл деген эжеке организатор болуп иштеген эжеке конкурска барып, ошол жерден биринчи место, эже балаңыздын ушундай ийгиликтерин билип атасызбы деп мага чалды. Анан мен ошондо эле сразу бардым, ал эжекеге, конкурс болгон жерге барып, жакшы ийгиликтерди айтып, мага ыраазычылыктарды айтты. Чонорова Баргүл эжекенин биринчи ийгилигибиз Чонорова Баргүл эжеке алып чыкты да биздечи. Жакшы. Жалгыз тарбияладыңызбы же? Жалгыз тарбияладым. Анан Байел негизи эле ошол ырга болгон кызыгуу деген эле үйдөлөрдө дагы барбы? Мындай тай жакта болобу? Же апаң ырдайбы? Чоң тайтам ордо чүккен. Ниязабы борошуу. Демек тай жакты тарткан турбайсың, да? Жакшы. Дегенде жакында эле дал ушул сенин ырдаган ырың аябай интернет тармагында ушунчалык дүң болуп, көпчүлүк кызыгып, комментарий эң эле азы дегенде эле бир 1000ден ашык комментарийге да душар болгон видеолорду көрүп калдым. Ал видеонун тартылуусу кайкын тартылды эле, эмне той эле ошол боюнча? Ал той Тегинеде болгон. Кыз узатуу болчу. Анын Айнура деген аяшпам мени апарып ошо ырдатканда, анан ошол жерде келиндер бар экен. Ошондо мени тартышып, TikTokко чыгарып, ошентип кетти. Жакшы. Негизи эле эжеке Байелди ушундай буйрутма менен тойлорго чыгарып турасызбы? Бизде бар го, көз тийип калат, сөз тийип калат деген нерселерчи? Негизи чыгарып аткам. Чакырган жерге бар балам, эч качан боюңду көтөрбөгүнүң, барып ырдап бер деп жөнөтүп атам. Анан элдер ар сөз сүйлөйт экен, балаң эмне чыгарып атасың? Бага албай калдыңбы деген сөздөр сүйлөйт экен. Анан андай сөздөргө мен көңүл бурбайм, Кудайга шүгүрмүн. Азыр алып барам, апарган учурда өзүм апарам, өзүм алып келем. Жакшы, Кудайга шүгүр азыр. Жана тарап кеткен видеодон кийин, видеону да өзүңүз көрүп калдыңыз да. Кандай сезимдер болду? Эл тарабынан жалаң гана жакшы комментарий болуп атты да. Жакшы, аябай сүйүндүм, аябай сүйүнүп аттым. Анан биз негизи биринчи ал Баргүл деген эжеке чыгаргандан кийин, анан интернетке бирөө тартыптырды ал жерден. Анан чыккандан кийин биз мен баламды бул жака Ынтымак паркка буларды ойноткон алып келген болчумун. Ошол жерден көрүп ошол жерде ырдап, анан ал жерде да бирөөлөр тартып TikTokко чыккеттир. Анан чыккандан кийин анан бул Баластан да Айсулуу Мусабекова деген эжеке бар экен. Ошо биринчи чалуубуз Айсулуу Мусабекова деген эжеке чалды бизге. Сен мыктысына келип бизге катышып берсинчи эжеке деп. Анан мен аябай сүйүндүм. Балам ушундай чоң ийгиликтерге жетишип калыптыр.
макул эжеке кайсыл күнүн белгилесеңиз мен ошол күнү апарам деп ал эжеке жооп берип анан ошол күнү келип сыймыктысына катышып кетти балам. Самат Эркинбековдун жакшы сөздөрүн, жакшы ийгиликтер негизи Баластан каналына абдан ыраазычылык билдирем. Ой бөлүп карайм жүзүңдөн сымбат, ойнок көз курбум карашың кымбат. Сагыныч эзет сароры кылып, өзгөчөм деймин башкадан ылгап. Оруду жүрөк ок болуп тиген, көзүңдөн сенин жалындап күйгөн. Канча жан мага арзыды экен, а бирок сенден башканы сүйбөйм. Сагындым сени үлбүрүп турган, мажүрүм болуп сүйүмдүр дайым. Жол бою өскөн дарактай болуп, күтүүдөн чарчап жанымды кыйнайм. Оруду жүрөк ок болуп тиген, көзүңдөн сенин жалындап күйгөн. Канча жан мага арзыды экен, а бирок сенден башканы сүйбөйм. Кыйбасың ойлон, кымбатың жандың, жанымда болуп жалындай жангын. Антпесе өмүр боюктой өчөт, өзүңсүз өтсөм арманым арбын. Оруду жүрөк ок болуп тиген, көзүңдөн сенин жалындап күйгөн. Канча жан мага арзыды экен, а бирок сенден башканы сүйбөйм. Ой, сонун. Негизи ушул чыгармаларды ырдагандарын көрүп туруп, көбүнчөсү уумундагылардын ырларын көбүрөөк жакшы көрөт экен. Ырлары болгон тайт кандай баягы? Кандай ырлар жагат дегеле жан дүйнөгө? Мага эски ырлар жагат. Рыспай Абдыкадыров атабыздын, Сынык Бешкеев агабыздын, Гүлжи Сатбеков агабыздын ырларын көп ырдайм. Оор эмеспи байланымда уумундагылардын ырларын ырдаш? Же үнүң келбей калган учурлар болобу, кыйналып кеткен учурлар? Жок, бул эмес. Жакында эле да ушул Сыймык агабыз менен жолугат экен дегендер дагы анча-мынча эмиш-эмиштер чыгып кетти. Мен заказ тоюм бар болчу. Ошондо Ала Тоо ресторанында ошондо барганда, ошо энекемди бир жолу урдап, анан чыгып келип атканда Сыймык Бешекеевдин агабыз иниси келип, Сыймык Бешекеев агам сен менен сүйлөшөт экен деп ошентип видеозвонок чалды. Чалып анан менин окууларымы ушинтип кандай жүрөсүң, жакшы жүрөсүңбү деп ушинтип мени сурап койду. Анан ушу Ошто ушу ноябрларда концерт болот экен. Ошого тушоо кестүүнүн өткөрөм деди. Элден бат алып берем деди. Сонун. Эне үчүн негизи эле баланын ийгилиги ошончолук ополтоодой нерсе болот. Сөз менен айтып жеткире албай калган учурлар болот. Ноябрга кандай даярдык эжеге? Абдан сүйүнүп атам. Рахмат Сыймык байкеге дагы. Рахмат. Алыста жүрүп бизди эстеп, телефон менен биз менен байланышып, ушинткени аябай сүйүндүм. Ал жерде мен да бар болчумун. Токтоп туруңузчу эже, эми сиз Сыймык деген сүйлөшөт экен десе, мен болсо Сыймык Бешекеев экенин билбедим. Билбей эле кайсы Сыймык деп ушинтсем, Сыймык Бешекеев дедиле. Аябай сүйүнүп кеттик. Негизи биз күтүп жатканбыз Сыймык Бешекеевди. Бизге качан байланышат экен деп, Кудайдын буйругу экен, ушул күнү бизге байланыштырды. Кудайга шүгүр, Сыймык байке ушинтип баламдын тушоо кесисин концертимди ачып берем, элден бат алып берем деп ушинтип айтса, абдан сүйүндүм. Рахмат, бул байкенин ишине ийгилик. Мындан ары дагы жакшы ийгиликтерге жетишсин.
Мисалы негизи эле жашоо каяктабы же Таш көмүрдөбү же Бишкектеби? Таш көмүрдөбүз. Демек чакыруулар болгондо Бишкекке келесиздер. Чакырганда келебиз. Айткан учурунда келип кетип атабыз. Азыркы тапта элдин талабы кандай болуп атат ажаба? Буйрутмалар көп болуп атабы? Буйрутмалар болуп атат, ооба. Чакырат. Негизи өзү баламды чыгарбай турайынчы азыр дедим да. Тойлорго десем, ага болбой. Өздөрү балдар келет, мен тоюм болуп атат. Ырдап берсинчи же депчи. Анан кийин майли деп неме жок деп айта албайт экенсиң. Баламдын таланты бар, балаңыздын таланты бар. Коюңуз эже дедилер. Майли деп чыгарып атам, жөнөтүп атам. Ошо биздин кыргыздын балдарына абдан ыраазычылыкты билдирем. Европада жүргөн Нурсейит деген бала кесе Инстаграмдан жазып, эже бул баланы абдан биз Европадан, Америкадан колдоп жатабыз. Бизге паспортуңузду жөнөтүп коюңчу бул балага, биздин атыбыздан жакшы кийимдерди алып бериңиз деп бизге акча которду кече келип атканда. Жакшы ушинтип биз аябай сүйүндүм, ошо балага ыраазычылык айтам. Рахмат, балам, өмүрүң узун болсун, алыста жүрсөң, жакшы нерселерди, ийгиликтерди алып кел, балам. Жакшы. Демек, колдо күч болуп жаткан учур экен, анан сыр болбосо деги эле тойлорго барганда жалаң жандуу аткаруу, Байыл. Фонограмма эмес. Деги эле фонограмманы анча мынча ырдап көрдүңбү беле ушул убакытка чейин? Ырдап көргөм. Кандай аба айырмачылыгы жандуу ырдаган менен фонограмма ырдаганда? Кел тойлордо мындай музыканы башкача коюп коюш мүмкүн да. Ошондо жана билип калат да керкелери. Керкелер билбейт. Анан ушу көбүнчө жандуу. Билбейм неге кетпей койдуң эсимден. Бир кездеги бирге жүргөн алмашым. Элестериң көз алдыма тартылып, эртели кеч эсимдесиң жандасым. Çok degende bir körünüp koysoңчу, alısınbı, jakınsınbı, kaydasın. Körgüm gelip seni degde жүрөгүм, kaçan sağa жолугамын almaşım. Kabarыңды айтып койчу кыйнабай, кайран жүрөк кайгы тартып калбасын. Ай алмашым, кайда кенептим чим кетип арубак, кар баластап таппайын жаның айласын. Чыгармаларды азыр сонун ийне жеткирип ырдап жатканын көрүп турабыз, бирок мындай убакыт болот деп коет да, 8-чи класс, 9-чу класста өспүрүм курак болуп, бир аз үндөр дагы алмашып, бир аз токтотуп туруш керек деп көпчүлүк айтып калышат. Ал нерсе таасирин тийгизбейлеби же баягы переходный возраст деген? Азырынча боло элек. Негизи өзүм караймын үнүн жогото албасын деп. Эртеменги дайыма өзүм карайм, сүт берем, жумурткаларды берип, өзүм караймын күндө эртең менен ишке кетип атканда. Туруп. Негизи эле Байыл көпчүлүгүбүз эле айтып калабыз, эртең менен эрте турганда үндөрү ачылбайт депчи. Азыр сенде ал маселе жок болуп атат. Дайыма эле эртең менен эрте ырдайды ырдап кете бересиңби? Ооба. Жакшы. Алдыдагы пландар, келечекте кыялдар кандай? Ким болосуз, ырчолосузбу же болбосо бул жөн гана хобби катары калып калабы? Кудай буйрса, ырчолом. Жакшы. Демек, кыялдардын баардыгы алдыдан ушул видео таркагандан кийин кандай сунуштар келди? Эл тарабынан, мүмкүн башка ырчылар тарабынан кандай сунуштар болду? Болгон. Бир жолу мен тойго барганда Кубаныч Баркалбасов байкебиз тамада экен ошол жерде. Анан ал аке Бишкекке келсең сага жардам берип колдоо көрсөтөм деген.
Бишкекке келип эми кармап калыш керек ушундайда. Азыр айтып аткан учурда кармап калбаса, анан кийин таппай каласың эле. Анан эжеке алдыдагы пландарыңыздар кандай болуп атат? Буюрса, мынакей байелден азыр бир жылдызы жанып турган учурда бул нерсени дагы пайдаланып калыш керек да. Клипке сайыл барбы деп ойлоп жатабыз, бирок тартып берейин, ыр жаздырып берейин дегендер жазып атат. Аларга мен макулмун. Каршы чыкпайм, мен баламдын талантына эч качан. Клип Кубанычбек Баркалбасов мен айылым дегенди тартып, клип тартып чык деп кече сунуш киргизди. Анын сунушуна бүгүн Кудай кааласа бул Кубанычбек Баркалбасов минусун жөнөттү эле, анын минусуна бунун эмеси жетпейт экен. Кудай буйруса бүгүн барып ошол ырына минусовка жаздырып, клип тартырайлы деп ойнобуз. Жакшы. Кызыксан келген айылга, кызыктуу кышы жайында, жашоонун таттуу күндөрүн өткөргөн сонун айылда. Жашоонун таттуу күндөрүн өткөргөн сонун айылда. Айылым алтын бешигим, алмаш кыз куттун кешигим. Апа күлгө орулсоң, ар дайым атыр тегезим. Айылым алтын бешигим, алмаш кыз куттун кешигин. Апа күлгө орулсоң, ар дайым атыр тегезим. Тоолоруң айды көтөргөн, жылдыздар болуп өңөргөн. Бактылуу кандай адаммын, керемет жерде төрөлгөм. Бактылуу кандай адаммын, керемет жерде төрөлгөм. Айылым алтын бешигим, алмаш кыз куттун кешигим. Апа күлгө орулсоң, ар дайым атыр тегезим. Мынакей аз гана убакыт болсо дагы убактыңыздарды бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат эжеке. Мынакей балаңыздын негизги таланты бар, буйруса аны колдогон, аны ар дайым эл алдына алып чыгууга көпүрө болгон биз даярбыз. Кандай убакыт болбосун дагы келсеңиздер болот. Эң башкысы өзүңүзгө ден соолук. Эдин орду бул дүйнөдө эч качан табылгысыз эмеспи, ошондуктан бар болуңуз. Ал эми байылга дагы ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса эл артисти болуп кеткенде дагы аба Соло Медиа деген канал бар эле деп эстеп тура турган болуңуз дейли. Мен бир туугандарыма абдан ыраазычылык билдирем. Мени дайыма бул жака келгенде колдоо көрсөтүп, эжемдин баласы Нурсултанга дагы үй бүлөсүнө ийгилик каалайм. Балам ден соолукта бол, өмүрүң узун болсун. Бардык бир туугандарыма чоң рахмат. Ушинтип мени колдоо көрсөтүп, ушинтип мени Эл астына чыгууга жардам берген. Эл астына чыкканга жардам бергенине бек ачоопума, булай чоопума, бардыгы кыял чоопума, бардыгына салам айтам. Карачы мына ушунча эмеге жеткирген эл ана апакебизге ыраазычылык билдирели. Апасына чоң рахмат. Ушинтип мени ар жака жетелеп алып барганыңызга, ушу мени алып келип ушинтип көтөрүп атканыңызга чоң рахмат.